Бүгүнкү чыгарылышта УКМК кармаган жогорку соттун судьясы Осмоналиев 70 миллион сом төлөп абактан чыкты. Ошто көчө тазалаган адамды сасык деп тамак сатпай кууп чыкты. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктарды айтмакчы программабыздан көрө аласыз. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Биз менен болуңуз. УКМК кармаган жогорку соттун судьясы Осмоналиев 70 миллион сом төлөп абактан чыкты. Мыйзамсыз байыган деп кармалган жогорку соттун судьясы Камиль Осмоналиев мамлекетке 114 миллион сом төлөөгө макул болуп абактан чыкты. Тергөөнүн жүрүшүндө Осмоналиев ээлик кылган кыймылсыз мүлктөр анын мыйзамдуу кирешесинен 114 миллион сомго ашып кеткени аныкталган. Мындан улам судья күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, мамлекетке 70 миллион сом кайтарган. Калган 44 миллионун 3 айдын ичинде төлөөнү убадалаган. Какой хитрый человек. Буга байланыштуу бүгүн 20 мартта 1 май райондук соту Осмоналиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп, сыртка чыкпоо тилкаты менен абактан бошоткон. Жогорку сотто жарандык жана экономикалык иштерди караган судья Камиль Осмоналиев өткөн жылдын 15 декабрында УКМК тарабынан кармалып, тергөө абагына киргизилген. Ал эми январь айында кызматтан алынган. УКМКнын билдиришинче, тиешелүү киреше булактары жок болсо дагы судья көптөгөн кыймылсыз мүлк сатып алган. Алардын арасында VIP шаарчалардагы элиталык үйлөрү, алдыңкы курулуш компанияларынын батирлери, Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттарда коттедждери, соода борборлорунда коммерциялык объектилери жана люкс класстагы автоунаалары бар. Булар декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Жакын туугандары Бириккен Араб Эмираттары, Туркия, Азия жана АКШнын курорттук аймактарына байма-бай каттап турганы аныкталган. Ошто көчө тазалаган адамды сасык деп тамак сатпай кууп чыкты. Ош шаарындагы Буйнет уйгур ашканасынан тамактанайын деген тазалыктын кызматкерин официант сасык чык деп кууп чыккан. Ал адам Казакстанда 12 жыл кулчулукта жүргөн экен. Келсем ушундай кылып, мени чекке сасыган, сага асманын таштабы берет болсо, билгениңди дейт. Өз окуя кандай болуп башталды? Ошондой болуп да башталды. Мен кирдим. Киргенден кийин отурдум сыртка. Сыртта отурдум. Отурган карындашым бир чай берип койчу десем, көйлөгөн таянып туруп алды. Карындашым чай берип койсо, эмне кылып аласың, колуңа эмне кирип? Асманын таштабы деди магачы. Мен таштабыйм деп, мен сага жактырышка алдым жетет деп. Жергиликтүү журналисттерге кайрылып, арманын айтып берген. Ошондой эле ал дайыма ушул ашканадан тамактангандыгын жана бул окуяга чейин дагы 2 ирет аны сыртка чыгарып жиберишкенин кошумчалаган. Бирок ал тамакты сатып эле жеп келгенин, Ош шаардык тазалык ишканасында иштеп 12 000 сом өлчөмүндө айлык аларын айткан. Айтмакчы, ал киши Ош шаарына 8-9 километр жолду жөө басып келип, көчө тазалайт. Дайыма ошол жактан тамактанам, ошол жака барбайм. Ошол жерден эсептеп 12 000 айлык алам. Өзүңүзгө жетет, 12 000ден ошо 10 000 колума кетти, 2 000 барып. Пенсия наркы бир сос. Окуяга күбө болгондордун бири да аталган ашканага нааразы экендигин билдирген. Анын айтымында бул ашканада тазалык сакталбайт, талапка жооп бербейт. Мен кийин булардан сатып алган кардар болуп келгениме дагы өкүнүп калдым. Ушундай менменсиген адамдын кебетесине карап, чинине карап, же чөнтөгүнө карап мамиле кылышат экен да бул жерчи. Ал эми ал жердин кожоюндары буга чейин мындай учурлар болбогонун, официант кызды жумуштан кетиришкендигин айтышкан. Бул кызды ошо мен өзүм көргөн күнү кечинде ошо акчаларын алып, расчетун кылып, сиз дем алыңыз, анан ошо абадан кечим ошого менен келген күнүңүз мен кайра ишке алам десем, макул бул кыз кеткен. Адамдын кийген кийимине карап мамиле жасабагыла. Ташкенттен Ысык көлгө поезд каттамын май айынан тарта жүргүзүү пландалууда. Өзбекстан менен Кыргызстан Ташкент Ысык көл Ташкент жүргүнчүлөр поездин жүргүзүү тууралуу сүйлөшүлгөндүгүн Узбекистан темир юллары ишканасынын сайтында жазылган. Маалыматка ылайык, 16-17 март күндөрү Өзбек компаниясы Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков башында турган темир жол башкармалыгынын делегациясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 2021 жылдын майынан баштап Ташкент Ысык көл Ташкент багыты боюнча жүргүнчүлөрдү ташуу поездин бир жумада бир жолу 5 айга чейин жүргүзүү макулдашылды
деп айтылат билдирүүдө. Мындан тышкары өзбек тарап Өзбекстон темир юллары ишканасы менен Жалал Абад станциясынын диспетчердик борборунун ортосунда бирдиктүү диспетчердик байланышты калыбына келтирүүгө жардам берүүгө даяр экендигин айткан. Эске салсак, жүргүнчүлөр жүргүнчү каттамдар өткөн жылдагы пандемиядан улам мүзгүлтүккө учураган. Это просто совпадение. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.